Кыргызстанда электр энергиясы эл үчүн быйыл кымбаттабайт. Өлкөдө дагы 1398 адамдан COVID-19 табылып, 10 бейтап көз жумду. Аксы районунда сел агызып кеткен 3 жашар кыздын сөөгү табылды. Кыргызстанда коронавируска каршы эмделгендердин саны 140 миңден ашты. Ошто кош бойлуу аялы менен кайненесин сабап өлтүргөн жаран өмүр бою эркинен ажыратылды. Кыргызстанда Союзге болгон баа төмөндөй баштады. Валентина Шевченконун кезектеги ата-андашы аныкталды. Эртең 15-июлга карата аба ырайы тууралуу маалымат. Президент Садыр Жапаровдун сунушунун негизинде электр энергиясынын тарифтерин келерки жылга чейин кымбаттатпоо чечими кабыл алынды. Бул тууралуу энергетика жана өнөр жай министрлигинен кабарлашты. Эл үчүн электр кубатынын тарифтерин 2022 жылдын апрель айына чейин азыркы баасында кармап туруу чечими кабыл алынды. Тоолуу аймакта жашагандар үчүн 700 киловатт-сааттык лимит алым салынат. Электр кубатын колдонгон башка бардык категориядагылар үчүн тарифтерди карап чыгышат, деп айтылат маалыматта. Эске салсак, апрель айында мамлекет башчы тарифтерди көтөрүү боюнча сунуш киргизген. Бийлик алгач абоненттерди категорияга бөлүүгө ниеттенип, бирок кийинчерээк министрлер кабинети эл үчүн бирдей киловатт-саатына 1 сом 9 тыйын кылуу боюнча пикирин билдирген. Жаңы бааларды 2020 жылдын сентябрь айында киргизүүнү пландашкан. Кыргызстанда бүгүн 14-июлга карата коронавирус дагы 1398 адамдан аныкталды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги билдирет. Аймактар боюнча алганда Бишкек шаарында 773, Ош шаарында 67, Чүй облусунда 177, Ош облусунда 73, Талас облусунда 11, Нарын облусунда 15, Ысык Көл облусунда 52, Жалал Абад облусунда 111, Баткен облусунда 119 адамдан илдет табылган. Ал эми бир сутка ичинде 1037 адам илдеттен сакайды. Анын ичинде Бишкек шаарында 593, Ош шаарында 43, Чүй облусунда 117, Ош облусунда 94, Талас облусунда 6, Нарын облусунда 10, Ысык Көл облусунда 32, Жалал Абад облусунда 83, Баткен облусунда 59 бейтап айыкты. Сутка ичинде COVID-19 илдетинен Бишкек шаарында 5, Чүй облусунда 2, Ош облусунда 1, Жалал Абад облусунда 2 бейтап каза болду. Бүгүнкү күнү ооруканаларда 4670 бейтап, амбулаторлук түрдө 14952 адам дарыланууда. Бир сутка ичинде өлкө боюнча 56 медициналык кызматкер коронавирус жуктуруп алганы аныкталды. Пандемия башталгандан бери 6012 медицина кызматкери коронавирус жуктуруп алган. Алардын ичинен 5218 медкызматкер айыгып чыкты. Ал эми Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 123668 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 120731 киши айыгып чыкса, 2133 адам каза болду. Аксы районунда сел агызып кеткен 3 жашар кыздын сөөгү табылды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма-сөз кызматы билдирет. 12-июль күнү саат 18:00 чамасында катуу жаап өткөн жамгырдын кесепетинен Аксы районунун Жаңы Жол аймагындагы Жаңы Жол айылында 2 турак үйдүн короосун жана жайлоого баруучу ички чарбалык жолду сел каптап, көпүрөлөрдү агызып кеткен. Ошондой эле Таштак айылында 2016 жылы туулган баланы жана 2018 жылы туулган кызды агызып кеткен. Жалпысынан 8 адамды сел агызып, анын ичинен 6 адам табылган. Бүгүн 14-июлда саат 06:30 Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен 15 куткаруучу, Аксы райондук РИБинен 7 кызматкер, жергиликтүү тургундардан 30 адам тартылып, издөө иштерин жүргүзүшкөн. Саат 10:30 чамасында Ак Жол айыл аймагынын Жолборсто айылында сел агызып кеткен 2018 жылы туулган кыздын сөөгү жергиликтүү тургундар тарабынан табылган. Учурда 2016 жылы туулган баланы издөө иштери улантылууда. Кыргызстанда жалпысынан 140 922 адам коронавируска каршы вакцина алды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги билдирет. Маалыматка караганда 14-июлга карата 140 922 адамдын ичинен 87 147 вакцинанын экинчи дозасын алышкан.
Эмделгендердин басымдуу бөлүгү Бишкек шаары менен Чүй облусунда. Ошондой эле Ош шаары менен Ош облусунда дагы вакцина алгандар көп. Аймактар боюнча алганда Бишкек шаарында 46.824, Ош шаарында 11.098, Чүй облусунда 23.157, Ош облусунда 16.695, Ысык Көл облусунда 12.559, Талас облусунда 4.852, Нарын облусунда 4.877, Жалал Абад облусунда 15.742, Баткен облусунда 5.118 адам эмдөөдөн өттү. Белгилей кетсек, Кыргызстанга Кытайдан Синофарм вакцинасынын 1.250.000 дозасы келип, өлкөдө жапырт эмдөө башталды. Ош шаарында кош бойлуу аялы менен кайненесин сабап өлтүргөнгө айыпталып жаткан жаран өмүр бою эркинен ажыратылды. Бул тууралуу Ош облустук сотунан билдиришти. Мындай чечимди Ош шаардык соту чыгарган. Бирок айыпталуучунун жактоочусу чечимге макул болбой, облустук сотко апелляциялык арыз жазган. Облустук сотто бул иш 19-июлда каралат. Окуянын чоо жайы: 2020-жылы шектүү окуя болгон күнү үйгө мас абалда келип, ортодо уруш чыккан. Кошуналарынын айтымында шектүү аялын жана кайненесин сабап, эшикти кулпулап кетип калган. Шектүү маркум аялын муштагылап, уруп сабагандыктан денесинин соо жери калган эмес. Аларды ажыратууга аракет кылган келиндин апасы дагы катуу сабалган. Кийин кайненеси дагы ооруканада көз жумган. Дарыгерлердин айтымында маркум келин 2 аптадан кийин көз жармак. Кыргызстанда сабизге болгон баа төмөндөй баштады. Бул тууралуу Монополияга каршы жөнгө салуу агенттигинин басмасөз кызматы билдирет. Сезондук көрүнүшкө байланыштуу тактап айтканда, базарларда жаңы өскөн сабиздердин пайда болушу жана МАМ агенттик тарабынан жүргүзүлгөн иштердин натыйжасында сабиздин баасы турукташа баштады. Учурда Сары Өзөн базарында жуулган сабиздин 1 килограмм баасы 50 сомдон, жуулбаганы 45 сомдон сатылууда. Ал эми соода түйүндөрүндө баа 60-70 сомго түштү, деп айтылат маалыматта. Кыргызстандык UFC мушкери Валентина Шевченко чемпиондук наамын коргоо үчүн кезектеги беттешке сентябрда чыгат. 33 жаштагы кыргызстандык спортчу кыз америкалык Лорен Мерфи менен кескелет. Маалыматка караганда, мушкерлердин таймашы 25 сентябрда АКШнын Лас-Вегас шаарында өтөт. Лас-Вегаста өтүүчү UFC 266 мелдешинин алкагында 2 титулдук беттеш болот. Дагы бир титулдук кармаш жарым жеңил салмактын чемпиону Алекс Волконовский менен Брайан Ортеганын ортосунда өтөт. Эске салсак, Шевченко акыркы беттешинде 25 апрелде эң жеңил салмактын экс-чемпиону бразилиялык Джессика Андреде менен чыгып, аны экинчи раундда нокаутка кетирип уткан. Ал эми анын кезектеги атаандашы 37 жаштагы Мерфи удаасы менен 5 жеңишти камсыздап келе жатат. Эртең 15 июлда Ысык Көл облусунун көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Ош, Жалал Абад облусунун тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Ош, Жалал Абад облустарынын өрөөндөрүндө жана Баткен облусунда жаан-чачын күтүлбөйт. Бул тууралуу Кыргыз гидрометтен билдиришти. Маалыматка караганда, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн +13, +18, күндүз +27, +32, Талас облусунда түнкүсүн +9, +14, күндүз +25, +30, Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында түнкүсүн +17, +22, күндүз +30, +35, Ысык Көл облусунда түнкүсүн +9, +14, күндүз +22, +27, Нарын облусунда түнкүсүн +8, +13, күндүз +21, +26. Ал эми Бишкек шаарында күндүз өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы түнкүсүн +16, +18, күндүз +30, +32 градус ысык болот.